Мына азыр президент өзү элимдин астында өзүм отчет берем деп атат. Бул эң жакшы нерсе да, муну колдош керек да. Курултай деген сөздүн өзү курал, курул, чогул, жыйын деген кыргыздын кура сөзү. Тай деген сөз, ант деген сөз. Ана бүгүнкү күнгө чейин айтабыз го, айткан сөзүңө тайдыңбы? Ким делегат боло алат деген суроо да. Анан кимдер шайланат деген элдин кызыкчу, канча киши келет деген элдин кызыктуу суроолоруна жооп берип коеюн. Кыргызстандын өсүп өнүүсүнүн 3 жолу бар да. Атабанын жолуна түшсөк, biz салттуу, нарктуу, ооматтуу, дөөлөттүү, улуу кыргыз каганатындай мамлекет болобуз да. Агы көгү иштеген тарыхчылар деле айтып атат, бул курултай Чыңгыз хандан калган деп. Чыңгыз хандан калган эмес, бул Кыргызда Манас атадан калган. Кытайдан кагаздар келген 3669 деген жыл бар. Саламатсыздар, урматтуу Эркин Тоо газетасынын YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты, элдик курултайды уюштуруу комиссиясынын төрагасынын орун басары Бейшенбек Абдыразаков. Бейшенбек Токтобаевич, студияга кош келдиңиз. Мына курултай боюнча коомдо эки кача пикирлер болуп атат. Бирок мына жакында президенттин указы жарыяланып, алдыда ушул маселе боюнча чоң иш-чара күтүлүп жатат. Маалыматты сизден уксак. Өзүңүздөр билгендей, ошол президенттин указы чыккан курултай боюнча. Эми башынан айта кетсек, баш мыйзамда курултай деген кирген 7-беренеде. Буга чейинки баш мыйзамда дагы бар болчу. Курултай негизи кыргыздардын атабадан калган мурасы, Манас атадан калган мурасы. Бул курултайды 30 жылдан бери эле, эгемендиктен бери эле элибиз көтөрүлүп жүрөт, бирок бийликке жетпей жүргөн да. Ошо 2000-жылы жергиликтүү курултай жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. 2005-жылы, 2010-жылы баш мыйзамга 52-берене кирген. Азыркы баш мыйзамда 2020-жылда баш мыйзамда чоң көлөмдө 7-берене кирди да курултай. Азыр курултай эми акырындан орундап өзүнүн мыйзамдуу жолун таап келатат. Баш мыйзамга киргенден кийин Жогорку Кеңеш мыйзамды кабыл алыш керек эле. 2 жылдан бери Жогорку Кеңеш дагы кабыл албай жатат. Ошого карабай президентибиз өзүнүн указы менен комиссия түзүп, мыйзамды иштеп чыгардык. Биз Жогорку Кеңешке бердик. Жогорку Кеңеш апрель-майда карап жетишпей калышты окшойт. Анан алар каникулга кетип калды тилекке каршы. Эми каникулдан келгенден кийин биринен кийин кабыл алат деген ой тилек максат бар. Эми негизи баш мыйзамда жазылгандан кийин алар кабыл алганга муктаж, мажбур болуш керек да, керек болсочу. Анан президент аларды күтүп отурбай, эми 3 ай каникул болуп калбады. Өзүнүн указы менен алдыга жылайлы деген ой тилек максат менен указды чыгарды. Азыр бул указдын негизинде иштеп атабыз. 2-3 жолку биздин комиссиянын жыйындары өттү. Негизинен айтып кеткенге, мындай курултайга ким делегат боло алат деген суроо да. Анан кимдер шайланат деген элдин кызыкчу, канча киши келет деген элдин кызыктуу суроолоруна жооп берип коеюн. Биринчиден, курултайга келиш үчүн ошол аймакта, сиз келе турган аймакта 5 жыл прописка менен жашашыңыз керек. Бизде Жогорку Кеңеш Бишкектеги жашагандар эле келип алып атпайбы? Айылдардан жок, Баткенден, Алайдан, Атбашыдан жок да депутаттар. Ошон үчүн бул жерде прописка 5 жыл болуш керек. Экинчиден, ал киши мамлекеттик кызматкер болбош керек. Аким, губернатор, биякта мамлекеттик немеде иштебеш керек. Үчүнчүдөн, айылдык кеңештин депутаты, Жогорку Кеңештин депутаты болбош керек. 4-дүндөн соттолгон киши болбош керек. 5-ден ОПГ болбош керек. Ушу 5 талап бар. Эгерде 5 талапка жооп бере турган болсо, каалаган адам катыша берсе болот. Бейшенбек Токтобаевич, мына ушул сиз айтып аткан маселеде туруктуу катталуучу жаран болуш керек деп атабыз да. Айрым учурда биздин мигранттарыбыз сыртта да жүрөт. Мигранттарга өзүнчө квота бекитилген. 1,5 миллиондой мигрантка 30 место берилдик. Ошо Россиянын 30 округунда биздин диаспоралар бар экен, кыргыз диаспоралар. Ошолор менен саны канча болсо ошончону киргизип койдук да, мигрант. Туруктуу жашаган жерине карабастан. Миграцияда эми ал жанагы Россиянын областында кыргыздын диаспоралары бар да, ошолор чогулат, курултай өткөрөт, бирөөнү бекитип бияка жиберишет да. Ошо 30 областтан, Россиянын 30 территориясынан 30 киши келет, бияка келип катышып, алар дагы өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып көтөрүп турушат да. Буга чейин деле элдик курултай деген мааниде ошол мигранттардын башын коштурган иш-чаралар өтүп келгенде, бул жолкусу эмнеси менен айырмаланат? Буга чейин дагы көп курултайлар өткөн, билесиздер, Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында дагы болгон, кийин дагы болгон, Атамбаевдин убагында дагы. Алар менен мунун айырмасы, алдында болсо булар каалаган кишини чакырып эле курултай өткөрө берген да. А бул жерде шайлоо менен келет да. Ар бир аймакты камтыйт, ошол 453 айыл өкмөттөн бирден киши келет да.
Бирден киши келет, анан 31 шаардан келет, Бишкек, Оштон келет, анан биздин мигранттар, анан ассамблея народовдор, анан чыгармачыл адамдар дегендери бар да, ошол тараптан келишет. Анан тиги муфтият менен эме Серковтан келет. Негизинен ошо 800 киши болот да. Анан чакырылган коноктор менен ошо өкмөт чакырылат, жогорку кеңештин депутаттары чакырылат, сот анан тиги баш прокурор чакырат, жогорку соттун төрайгысы чакырылат. Ошонун баары бириккенде анан ошо 1000ге жакын адам болуп курултай өткөрүлөт да. Мисалы депутаттар белгилүү бир мөөнөткө шайланып атат, президенттин деле ошондой убактысы бар дегендейчи. Ал эми элдик курултай жагынан алганда алардын делегаттары кандай мөөнөттө шайланып келишет? Бул жерде биз жазган мыйзамда 3 жыл деп условно жазылган да. Менин сунушум боюнча мөөнөтүн алып салыш керек болчу да. Мөөнөт таптакыр роль ойнобойт да. Анткени себеби 1 жылда 1 жолу отчет берет да. Айыл өкмөтүнөн баштап аким, губернатор баары берет, гос чиновниктердин баары отчет берет. Аягында ошо курултайчы өзү отчет берет өзүнүн элиничи. Эли эгерде анын иштеген ишин жактырып кайра шайласа ал келет, кайра башканын бирөөсү шайласа ал келе берет да. Бул жерде андай эме жок. Бул жыл бүткөндөн кийин январь, февраль, март айы бүт отчет берилет Кыргызстан боюнча жыл сайын. Ошол жерден анан отчеттон өткөндөр келе берет, отчеттон өтпөсө кете берет да. Бул жерде срок 5 жылга, 3 жылга деген дагы туура эмес болуп калат да. Жакшы иштесе иштей берет, жакшы иштебесе ордуна эл улам тазасын, жакшысын тандап келе берет да. Мисалы, жогорку кеңеш улуттук банктын, өкмөттүн отчетторун угат деген сыяктуу ар бир акыйкатчынын маалыматын угат. Ушул сыяктуу элдик курултайдын уга турган институттары кайсылар? Бул бийликтин гана бутактары. Бул айыл өкмөтү, аким, губернатор, министрлер, президент. Бирок бизде баш мыйзамда андай жазылган эмес, президентти отчет берет деген жок. Анан курултайды сунуш эле берет деген бар да. Бүгүнкү күнү ушундай да. Бирок биздин өзүбүздүн президент өзүм отчет берем деп мына өзү демилге көтөрүлүп атат. Көп жолу телевизордон айтты, уксаңыздар келек. Буга чейинки президенттин баары элине отчет бергенден качып жүргөн да. Кайып деле отчет берген эмес, Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле отчет берген эмес. Атамбаевдин убагында жанагы мурда кайрылуу деген бар эле, послание народа деп жаңы жылда бир кайтыр кайрылып койчу эле элге. Анда салган Атамбаев. Тактап эл менен иши жок болуп калганда, элдин астында жоопкерчилик жок болуп калганда, мына азыр президент өзү элимдин астында өзүм отчет берем деп атат. Бул эң жакшы нерсе да, муну колдош керек да. Өзүнүн элине отчет бербеген бийлик эмес. Бул коррупционер бийлик да. Мына 30 жылда кандай бийлик болсо ошондой болот да. Мунун аягы дагы ошондой болуп бүтөт. Ошон үчүн отчет берсе, ошо коррупция токтойт да. Анан туруктуулук, түбөлүктүүлүк болот. Жанагындай төңкөрүштөр токтойт, Кудай буйрса. Мындан ары өнүккөн, күчтүү мамлекет болобуз. Жогорку кеңеш менен элдик курултайдын кандай окшоштуктары жана айырмачылыктары? Окшоштуктары бул жакта деле эл өкүлдөрү эл тарабынан келет, тиякта да эл өкүлдөр, анан тиякта деги партия болот го, аякта партиялык өкүлдөр бар да, биякта толук кандуу ошол жерде жашоочулардан келет да. Анан пропискасы менен келет, жогорку кеңештегидей эмес. Депутаттар деле бар да деген да. Бир мандаттуу бар, бирок алардыкы 1,5 район, 2 районду кошуп койгондо бир депутат. Бул жерде бир айыл өкмөттөн бирден келет да. Эл менен байланып калат, тыкыз иштейт. Партия менен баш орбойт, элге жакын болот да. Жогорку курултайдын деле тиги мыйзам жазуу укугу бар, жогорку кеңештики дагы бар. Бул жерден эми жанагы көп кишилер айтып атат, жогорку кеңешти туурап калат деген. Андай эмес, жогорку кеңеш өзүнүн жумушун кыла берет. Жогорку кеңеш өзү мыйзамын жазат, көзөмөлгө алат, элдин өкүлчүлүгү бар, иштей берет. Буга чейин кандай иштесе ошондой берет. Курултай дагы ошондой биз барганда дагы жогорку кеңештин депутаттары ушундай суроолорду берди. Биз турсак силердин эмне керегиңер бар деген сөз болду. Анан кийин тигил эмнеге силерге отчет бериш керек эле деген сөз болду. Курултайчыларды силерди ким шайлады эле деген маселе болду. Эми бул жерде жогорку кеңештин депутаттарында туура түшүнсө болот. Өзүнүн жеп атканынан алдырып беребиз деп коркуп атабы, ушундай сөп болду да. Бирок бул жерде андай эмес, жогорку кеңеш эч кандай чечет жок. Анан силер курултайчылар келип алып, айыл өкмөтүн иштетпейсиңер, акимди иштетпейсиңер, губернатор, министрлерди иштетпейсиңер деген да сөз болду. Андай дагы болбойт го, анткени себеби биздин курултайчылар 1 жылда бир эле жолу келип туруп отчетун угуп кетет. Алар күнүгө барышпайт, чарба иштерге да качышпайт да, күнүмдүк иштеринечи, акимден, губернатордон, министрден. 1 жылда бир жолу келет, ол отчетун алып, иштей алса иштейт деп кетет, иштей албаса иштебейт деп кетет. Бул жанагы коррупционер айыл өкмөт, коррупционер аким, коррупционер губернатор, коррупционер министрлерге өтө катуу иш чараларды колдонот да. Бизде жанагы
Таныш, туган, куда сөөк, анан партиялаш болуп тийбей жатпады. Мына өзүңөр көрдүңөр, акыркы 10 жылда кандай болду? Парламенттик башкаруу болуп, бир министр бир партиядан экинчиси, экинчи партиядан үчүнчүсү, үчүнчү партиядан болуп бири-бирине бут тозуп, мамлекеттик түзүлүштү өлтүрдү да. Мындан көрдүңөр, партиянын лидерлери парламентте бизнес кылып алды да. Мандат сатыла баштады, өзүңүз билесиз. Биринчи ондук 1 миллион, экинчи ондук 500 миң, үчүнчү ондук 300 миң деген. Айыл өкмөтүнөн баштап ак үйгө чейин кызматтарын өткөндөрү депутат болуп кетет да, өтпөгөндөрүнө кызмат берет да. Министр берет 300 миңге, 200 миңге, губернатор берет, аким берет. Парламенттик башкаруу 10 жылда көрсөтпөдү ошондой болгонун. Даже биздин өкмөт башына президентке да баш ийбей калышпады. Атамбаевдин убагында билесиңерби? Бул тигил министрлерди фракциянын төрагалары шайлайт да. Булар төрага баш ийип калганда өкмөткө баш ийбейт. Мына ушинтип багы мамлекеттик түзүлүштү өлтүрдү да. Вертикальный власть деген жок оомий болгон да. Мындай учурда жана төңкөрүш болсо бүт чачырап кетет да, мамлекет жок болуп кетет. Мына көрдүңөр, эмне үчүн качып кетет? Президент да качып кетет, өкмөт да качып кетет, парламент да качып кетет. Эмне үчүн качып кетет? Анткени баарыгы бир топ болуп калган да. А бул жерде булардын баары качып кеткенде курултай калып калат да. Курултайдын структурасы жагынан алганда кандай болот? Биринчи курултайды эми президент чакырат, анан бул уюштуруу комитеттин төрагасы ачып алып барат. Анан кадимки жогорку кеңешти шайлайт го, улуу аксакал ачып берет го, ошондой кылып ачып, анан шайлашат төраганы. Төрага шайлагандан кийин төрага жумушту курултайды алып барат. Президентке эч кандай тиешеси жок. Бул жерде жогорку курултайдын чечимдерин гана төрага аткарып турат. Ал жерде 21 кишиден турган өзүнүн президиуму болот, аксакалдар кеңеши болот. Анан 7 область, Бишкек, Ош менен 9 киши ошо куратор болот ар бир областка. Келген каттарды карайт, анан мыйзам жазуу, сессиядан сессияга чейин мыйзам жазып, баары бир жогорку кеңешке жиберет да, жогорку кеңеш кабыл алат мыйзамдардычы. Жанагы айтпадыкпы, тиги Жээнбековдун убагында жана паспорттан улут дегенди жок кылбадыбы? Ошондо биз аябай кыйналдык да. 10 миң, 20 миң киши кол койдуруп чогулттула деп койду, чогултуганы. Жогорку кеңешке жаздык, эч ким карабай койду. Анан кийин баш прокурорго жаздык, ал да карабай койду. Анан Конституциондук палата сотко жаздык, алар да карабай койду. Анан төңкөрүш болгондо биринчи жолу ошол мыйзам чекке кетпеди. Ошон үчүн мындайлерге курултай жол бербейт да. Мына өзүңөр билесиңер, бул курултайда жалаң эле булардын чарба ишине, мамлекеттик ишке эле байлана бербейт. Булар коомду каяка алып баратканын ошону элге када салт, нарк насил дегенди, тарбия дегенде моралдык жактан туура жүрүштү карайт да. Коомдун бийлиги болобу, оппозициясы болобу, импосу болобу. Мына өзүңөр көрдүңөр, 30 жылда бизде кандай болду? Жөнөкөй киши эмес, даже мына эл башкарган ажообуз келип, тиги музейге алып келип, жалаңач аялды көрсөтүп айтпадыбы? Мына жалаңач аял маданият, денесиндеги жаза, адабият музейде өтсө руханият деди да. Эмне каяка баратабыз? Мына ушундайларга жол бербейт да биздин курултайчылар. Андан тышкары мына 8 март деген сонун майрам бар эле. Баарыбыз эжелерибизге, апаларыбызга гүл берип майрамдачы элек. Ошол майрам күндү булар гей парад кылды да. Ар бир 8 март сайын гей парад болот да. Биз каяка баратабыз? Не деген коом баратабыз? Каяка багытталып баратабыз? Мына биз ошол тарапка жол бербейбиз да. Өзүбүздүн ата-бабадан калган каада салт, үрп адат менен жашайбыз. Бизде башка жол жок, бир эле жол бар да. Биз кылымдарды карткан ата-бабанын жолуна түшүш керек. Ата-бабанын жолуна түшсөк, биз салттуу, нарктуу, ооматтуу, дөөлөттүү, улуу Кыргыз каганатындай мамлекет болобуз да. Бул курултайдагы ата-бабанын жолу, бул Манас атадан калган мурас. Жанагы көп кишилер, даже ак үй көгү иштеген тарыхчылар деле айтып атат, бул курултай Чыңгыз хандан калган деп. Чыңгыз хандан калган эмес, бул Кыргызда Манас атадан калган. Чыңгыз хан Таласка келип, Манас атанын күмбөзүнө курултай өткөрүп хан шайланган да. Манас атаны сыйлаган үчүн, арбагын сыйлаган үчүн. Ал курултай деген сөздүн өзү курал, курул, чогул, жыйылын деген кыргыздын укура сөзү. Тай деген сөз ант деген сөз. Ана бүгүнкү күнгө чейин айтабыз го, айткан сөзүңөн тайдыңбы? Берген убадаңан тайдыңбы деген мына ошондон калган. Анткени себеби курултайга келип бүт кыркыруунун башы ийип, ошол жакта ант беришип, ошондон эч ким тайган эмес да. Ошон үчүн курултай деп аталган да. Анан бул Кыргыздын тарыхында бар. Керек болсо азыр Кыргызстандын курултайын өткөрүп, керек болсо дүйнөлүк кыргыздардын курултайын өткөрүп туруп, биз курултайды керек болсо ЮНЕСКОдан өткөрүш керек.
ЮНЕСКОдан да өткөрүш керек. Жана Акаевдин убагында курултай өткөрүп, ош 3000, Кыргызстан 2200 деп өткөрбөдүк беле. Мына ошондой дүйнөлүк Кыргыздын курултайын өткөрүп туруп, Кыргыз 2200 эмес, азыр Кытайдан кагаздар келген 3669 деген жыл бар. Кыргызстанга 3069 деп туруп, жыл болду деп туруп, анан курултайдан ошону бекитип, жанагы Орхон эне сай жазасы бул кыргыздардын жазасы. Ошону дагы ЮНЕСКОдан өткөрүп, анан курултайды дагы ЮНЕСКОдан өткөрүп, Кыргыздын тарыхында чоң бурулуш жасаш керек да, 180 градус Кудай бурса. Бул курултай орносо эле, азыр курултайдын дагы өзүнүн касиети бар. Азыр атын укканда эле жүрөктөр чыгып атпайбы? Аким, губернатор, министр жүрөгү чыгып атат. Значит, булар коррупция кылбай калат да, коруп калышат. А мурда коркчу эмес да, анткенче булар өзү жака шапка берип жүрчү да. Акимге берет, губернаторго берет, анан министрге берет, ким назначить этсе ошого берет. Анан тиги партиянын, партбосттордун төрагаларына берип жүргөн коалициялардын чоңдоруна азыр эч кимге акча бербейт, эч ким. Ошон үчүн бул жерде коррупция токтойт, Кыргызстаныбыз түбөлүктүү өсүп өнүгүү жолуна түшөт да, Кудай буйрса. Мисалы, Жогорку Кеңеш адегенде 75, анан кийин 90, 120 депутат болуп отуруп, баягы канчалык көп адам болсо, ошончолук коррупциянын алдын алабыз. Себеби алдынча адамды сатып ала албайт дегенде, ал эми курултайда азыр 800 болуп атса, бул дагы бир коррупцияга каршы туруунун бир инструменти болуп атат ал жагы. Эң чоң маселе ошондо болот. Азыркы күнү эми баш мыйзамда жазылганда ушундай деп, курултай баягы чечүүчү эмес, сунуш берүүчү деген. Анан курултай баягы коомдук деп калганда, келечекте Кыргызстандын түбөлүктүгүн кааласак, биз бир 5 жылбы, 10 жыл болобу, биз толугу менен курултайды орнотушубуз керек да. Бул кандай болот? Бул азыркы күндөгү Жогорку Кеңеш турбайбы? Жогорку Кеңештин өзү эле элдик курултай деп аталат да. Анан алышка өзгөрүү кирсин дейсизби? Жогорку Кеңеште эми бул Жогорку Кеңештен сөз эмне, орустардын эле жана Верховный Советинин кыргызча сөзмө сөз которуп койгон да. Башкортостанда курултай деп аталат экен да. Башка улуттар өзгөртүп алды. Мына казактар мажилис кылып алды, өзбектер да баары эле которуп алды, биз эле калды. Ошон үчүн биз да которуш керек өзүнүн эне тилибизге. Жогорку Кеңешти Верховный Советти кыргызча эле элдик курултай деп жазыш керек. Ак үй дегенде дагы булар тиги Американын ак үйүн алып алганда, ак үй дегенде да эл ордо деп которуш керек. Анан курултайды толук кандуу орнотуп, ошол жерде жанагы 7 област 2 шаар болот атпайбы? Ошондо бир 7 областтан 70 депутат, 2 шаардан мейли 90 депутат боло берсин, булар келет дагы мыйзам чыгаруу палатасы болот. Калган 800-ü курултайчылар болот. Булар бир жылда бир жолу келип, эл бийликтин отчетун угуп кете берет да. А тигилер 90 постоянно отуруп мыйзам жазат. Алар мыйзам гана жазат, башка эч нерсеге килишпейт да. Биздин депутаттар парламенттик башкарууда көрдүңүз да кандай болду. Булар тендер маселесине кирип алды, тигил СДПКдан Сарпашев. Кыргызстанда тендердин баарын ошол утуп алчу да, Сарпашевдин фирмасы. Акана бүгүн жок да, анын фирмасы. Бир дагы тендер өтө албай атпайбы? Мафия токтойт да. Мына 2012-жылы Жогорку Кеңеш биринчи окуудан караган 67 депутат макул болгонда, ошол жерде 8 жыл бою карабай койду да. Азыркы депутаттар да карабай коюшу мүмкүн да, дагы 12 жылгачачы. Ошон үчүн азыр президенттен мен суранат элем, толук кандуу курултайды өткөрүш керек. Ылайым ушул жергебизде тынчтык жана ынтымак биримдик болсун деп, ушундай элдик курултай системасы негизделип жаткандыгын белгилеп, учурда элдик курултай уюштуруу боюнча комиссия иш алып барып атат. Андагы негизги аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берип, Жогорку Кеңештин 4-чакырылышынын депутаты, учурдагы элдик курултайды уюштуруу комиссиясынын төрагасынын орун басары Бейшенбек Абдыразаков болду. Сизге рахмат. Саламатта калыңыздар.